Акчаңдын кайдан келатканын балдарыңа түшүндүрүп кой. Менин атам дайыма ата 1 сом берчи десем айтат эле. Балам 1 сом деп атасың. 1 деп айтпа. Мага 1 болсо айтчы, мага 1 тыйын тап берчи дейт болчу. Ойлонуп калат элем кадимкидей. Балам 1 тыйын тап берчи, мага 1 тыйын дейт болчу. Ойлонуп атамдын кадырын ошондо билет элем. Жакында кызымды мектепке алып бардым. 1 классты бүттү. Анан 2 класска бир жакшыраак мектепке алып барайын деп атын айтпай эле коеюн. Bir mektepke alıp bardым, жеке менчик мектеп, атактуу мектепке. Bir жылына $9.000 экен. Апасы экөө иштешкөндө болуп калганбы, эмне балекет, кызым мындай сууз карап чыкты мектепти. Бирок аябай шарттары сонун идеалдуу. Мен ойлодум эле жиндилик кылат, мен Төлкөшөгө окуйм деп. Анан чыккандан кийин ата өзүм эле мектебиме барайынчы деди. Таң калдым. Анан апасына айттым, апасы сүйлөшчү, бул жөн айткан жок муну. Анан жалгыз калганда ойлонуп туруп айтат экен. Неме, атамдын акчасы жетпейт деп ошону ойлондум деп. Ушуну угуп алып, бурчка барып ыйлап.